Түзөөдө Лондон, BBC. Саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Алмаз Чороев. АКШнын президенттигине талапкер Дональд Трамп мыйзамсыз мигранттарга каршы долбоорун жар салып, шайлансам, чек арада дуал курулат деп билдирди. Бразилиянын экономикалык абалын жашырыш үчүн бюджетти бурмалаган деп айыпталган президент Дилма Русефке импичмент жарыяланды. Орусиялык сүрөтчү Сталин заманында атылган Чакан шаардын чыгаан тургундарын дуалга тарткан, бирок түшүнүксүз шылтоолор менен айтылган сүрөттөр өчүрүлдү. Дональд Трамп үгүт иштерин улантып, мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшкө басым жасады. Кечээ күнү Трамп Мексиканын президенти Пенья Nieto менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, эки тараптын мамилеси тууралуу сөз болгон. Андан соң Аризона штатындагы кайрылуусунда Трамп өлкөдөгү мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү долбоорун жар салды. Дональд Трамп миграция боюнча позициясын өзгөртөт деген имиштер жаңылыш болду. Республикалык партиядан президенттикке талапкер өлкөдөгү мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү планын жарыялады. Биз чек аранын түштүк тарабында ири дуал курабыз. Аны Мексика каржылайт. Ал эми АКШдагы миллиондогон мыйзамсыз мигранттар өлкөдөн чыккандан кийин гана кайра кирүүгө уруксат ала алат. Кылмыш иштерине аралашкан мигранттар камакка алынат. Мен коопсуздук кызматында атайын топ түзөм. Алар кылмышка аралашкан мигранттарды таап, качып жүргөндөр жоопкерчиликке тартылат. Дональд Трамп президент болуп шайланса, мигранттарга мунапыс да берилбейт. Президенттикке талапкер өлкөгө документтери бар мигранттар гана киргизилет деп белгиледи. Кызыгы, Мексиканын президенти менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөндө Трамп башка маанайда сөз айткан. Биз дуал боюнча маселени сүйлөштүк, бирок аны каржылоо тууралуу сөз болгон жок. Ал алдыда дагы кайра көтөрүлчү маселе. Менимче жолугушуу жакшы өттү. Арине, Мексиканын президенти Энрике Пенья Nieto Трамптын сөздөрүн Твиттер баракчасында четке какты. Жетекчи Дональд Трамп менен сүйлөшүүлөрдүн башталышында Мексика дуалдын курулушун каржылабайт деп так айткам деди. Трамптын сөздөрү кайрадан чуу жаратты. Республикалык партиядан президенттикке талапкер демократ атаандашын Хиллари Клинтонду жеңемдесе, ага өлкөнүн улуттук азчылыктарынын колдоосу да керек. Бирок буга окшош билдирүүдөн кийин адистер Трамп алардын добушун ала албайт деген пикирде. Бразилиянын вице-президенти Мишел Темер ант берип, мурдагы президент Дилма Русефтин ордуна келди. Русеф айым өлкөнүн чыныгы экономикалык абалын жашырып, бюджетти бурмалаган деп айыпталып, ага импичмент жарыяланды. Кечээ күнү Бразилиянын президенттик сарайында адаттан тыш абал болду. 5,5 жылдан бери Дилма Русеф Альварадо сарайында иштеп келген. Эми ал кызматтан алынууда. Импичмент жарыялоонун астында өлкөнүн экономикалык абалын жашырыш үчүн бюджетти бурмалаган деген айыптарды Дилма Русеф четке какты. Ал төңкөрүш аракети болуп жатканын белгилеп, бул кадам Бразилиянын демократиясына шек келтирет деп билдирген. Ошол эле учурда Дилма Русефти соттоп жаткандардын көбү мындан дагы оор кылмыштарга барган жана коррупцияга малынган деп айыпталууда. Арине Русефтин катасы Бразилиянын саясатындагы чоң оюнчулар менен кызматташпай койгону болду. Дилма Русефке импичмент жарыялоого керек болгон добуш оңой эле топтолду. Импичментти колдоп добуш бергендер улуттук кимди ырдап сүйүнүп турушту. Менин оюмча, бул мыйзамдуу жана жакшы көрүнүш. Себеби Бразилияда демократия салыштырмалуу күчтөнүп баратат. Эне, сенатор жана аял катары мага бул чечим чындап өкүнүштүү. Демократия жолу менен тандалып, элге кызмат кылган президентти мындай жол менен кызматтан четтетүү өтө уят. Ансыз да экиге бөлүнгөн эл бул жумада Конгресстин иш аракетине каршы жүрүшкө чыгышкан. Бразилияны экономикалык жана саясий кризис тушап турат. Тургундар болсо өлкөнүн келечегине сарсана болууда. Бирок Дилма Русеф өз талапкерлерине кайрылып, каршылаштарынын чечимин кечирбей турганын жана күрөш дале алдыда экенин маалымдады. Түзөөдө BBC, эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги.
Украинанын коргоо министри өлкөнүн чыгышындагы ок атышпоо келишими күчүндө экенин билдирди. Бир жылдан бери биринчи жолу Украинанын өкмөт күчтөрү менен Орусияга жан тарткан козголоңчулар түнкү саат 12-де аскердик операцияларын токтоткон. Австралиянын пенсиядагы сотторунун бири мигранттар лагеринде жашаган качкын менен орун алмашууну сунуштады. Анын айтымында, качкындардын бири Австралиянын атуулу болуп, өзү болсо мигрант катары өлкөнүн сыртындагы качкындар лагеринде жашамакчы. 88 жаштагы Джим Макен качкындар лагериндеги шарттарды сындап, кайдыгер мамиле кыла албай жатканын айтты. Орусияда Сталин тууралуу ар түрдүү пикирлер айтылат. Бирок Совет бийлиги жаңы кулаган доорго салыштырмалуу Орусиянын учурдагы расмийлери Сталин жөнүндө ачык талкуу жүргүзүүдөн баш тартууда. Мисалы, Москванын четиндеги шаарчада Сталиндин режими тушунда камакка алынган же атылган чыгаан адамдардын дуалга тартылган сүрөттөрү өчүрүлгөн. Начиналось просто с пейзажей. Бул белгилүү сүрөтчү, атактуу англиялык өнөрпоз Банкс эмес. Бирок бул кичинекей орус шаарында Владимир Овчинниковдун дуалдарга тартылган сүрөттөрү элдин көңүлүн буруп келет. Москвадан 96 чакырым аралыкта жайгашкан Боровск шаарынын 88 жаштагы сүрөтчүсү пейзаждарды тартып баштаган. Андан кийин ал башка темаларды издеген. Тарыхка кызыгып, өзү турган шаардын чыгаан адамдарын тартып баштаган. Аты чыккан жергиликтүү адамдардын баарын тартып бүтүп, соңку көйгөйлөргө кайрылган. Пустая рама — это о том... Сүрөттүн четиндеги боштук 20-кылым бизге эчтеке бербегенинин символу. Себеби ал учурда көп тургундар куугунтукталган. Бул кадам талаш тартыш жаратаары анык болгон. Сталин учурунда өлүм жазасына тартылган жергиликтүү чыгаан 20 адамдын сүрөттөрүн кийинки күнү эле бузуп кетишкен. Ал бийликтен дуалдарга сүрөт тартууга уруксат сурабайт. Жана айтылган окуядан кийин жергиликтүү бийлик дуалды ак түс менен боёп салган. Ал сүрөт тартам деп шаардын чыгаан тургундарын издеп жатып, тарыхчыга да айланды. Владимир интернет баракчасын түзүп, калаанын тургундары эмне себептен жазага тартылганы тууралуу маалыматтарды жүктөгөн. Айрымдар жакындарынын тагдыры тууралуу биринчи жолу маалымат алган болчу. До этого у нас не было даже ни одной его фотографии. Бизде чоң атамдын сүрөтү жок болчу. Анын келбетин биринчи жолу бул сүрөттөн көргөм. Эми сүрөттүн үстүнөн башка бир сүрөттү тартып кетишти. Своими работами. Орусияда Сталиндин кылмыштары жабык темага айлангандай. Өткөн аптада Волгоград шаарынын губернатору жергиликтүү аэропортко Сталиндин атын койгусу келгенин билдирди. Орусиянын коммунисттик партиясы сентябрда боло турган парламенттик шайлоого үгүт иштеринде Сталиндин сүрөтүн колдонуп келет. Ал учурда жабыркагандарды эскерүүгө маани берилбей келет. Шаардын бийлиги Сталиндин режиминен жабыркагандарга эстелик тургузулат деп BBC-ге билдирди. Владимир болсо айтылган убадаларга ишенбейт жана сүрөттөрү шаардын расмийлерин ойлондурат деп үмүттөнөт. Эми спорт. Англиянын премьер лигасындагы жайкы трансферде 1,5 миллиард доллар сарпталды. Кызыгы, Челсинин мурдагы коргоочусу Давид Луис ПСЖдан кайрадан Челсиге кайтып келди. Келишимдин баасы 45 миллион доллар деп бааланууда. Ал эми буга чейин Манчестер Юнайтеддин 117 миллион долларга Ювентустан Пол Погбаны өткөрүп алып, дүйнөлүк рекордду жаңырткан. Футболду улантабыз. 2006 жылы футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатты өткөрүү укугун Германия мыйзамсыз утуп алды деген айыптардан улам Швециянын прокурорлору мурдагы немис футбол жылдызы Франц Бекенбауэр ФИФАга бир нече миллион долларды которгон деген имиштерди текшерүүдө. Бекенбауэр айыптарды четке кагып келет. Жаңылыктардын соңунда ит адамдын досу деп айтылат эмеспи? Итиңизге жагымдуу бир нерсе кылам десеңиз, көрсө бул жаныбар укалоону жакшы көрөт экен. Тайвандагы массаж мектебинде жаңы бизнести ойлоп чыгышып, эми окуучуларын итке массаж жасоону үйрөтүшүүдө. Адистер укалоодон кийин ит тил алып, тынчып калаарын айтышууда. Сиздер менен мен Алмаз Чуроев болдум. Саламатта калыңыздар.